Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздер менен Тинти Адышеванын өмүр жолу боюнча тестке көңүлүңөрдү бурабыз. Анда пункт коюп көңүл бөлгүлө. Тинти Адышева 1920 жылы төрөлүп, 1984 жылы каза болгон. Бул жылы Тинти Адышеванын 100 жылдык мааракеси белгиленүүдө. Анда пункт коюп көңүл бөлгүлө. Тинти Адышева канчанчы жылы туулган? А. 1920, Б. 1924, В. 1925. Туура жооп 1920. Тинти Адышеванын канча баласы болгон? А. 2 уул, 1 кыз. Б. 2 кыз, 1 уул. В. 2 кыз, 2 уул. Туура жооп 2 уул, 1 кыз. Тинти Адышеванын биринчи жолдошу? А. Муса, Б. Жомарт, В. Жалил. Туура жооп Жомарт. Тинти Адышева канча жашында жесир калган? А. 28, Б. 24, В. 26. Туура жооп Б. 24 жашында жесир калган. Кылы үзүлгөн комузум кандай чыгарма? А. Очерк, Б. Эскерме баян, В. Повесть. Туура жооп эскерме баян, Б туура. Экинчи жолдошу Муса Адышевдин кесиби? А. Профессор врач, Б. Окумуштуу геолог, В. Окумуштуу акын. Туура жооп Б. Окумуштуу геолог. Муса Адышев канчанчы жылы каза болгон? А. 1979 жылы инфаркттан, Б. 1980 жылы автокырсыктан, В. 1984 жылы пневмониядан. Туура жооп А. 1979 жылы инфаркттан. Биринчи жолдошу Жомарт эмнеден каза болгон? А. Жүрөгү кармап, В. Автокырсыктан, В. Тоодон кулап. Туура жооп автокырсыктан, Б туура. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Дайыма аракетчил болгула. Тинти Адышеванын өмүр жолу боюнча тесттерге көңүл бурабыз, ал жөнүндө окуйбуз, айтылгандар жөнүндө ойлонобуз, эске сактайбыз.
Анда мен сиздер менен болдум. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.